Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Нурактын нускалары деген түрмөгүбүздү улантмакчыбыз. Биздин бүгүнкү сөзүбүз Нурак абанын ошол элге журтка чыгып кеткен ырлар эмес, башаттан берилип келе жаткан элдин арасында бул секетпай деп, же болбосо күйгөн ырлар деп, же болбосо ошол жакын жакшы саналашка арзышкандарга арналган бир ыр түркүмдөрүнө бир сереп салалы деген ой тилегибиз бар. Нурак аба буга чейин биз элдин тарыхын айтып келдик. Бүгүн бир аз эл журтубузга, телекөрүүчүлөрүбүзгө ырдын тарыхын айтсак. Бу сиз өзүңүз ушул далай жүрөгүңүздү жарып чыккан секетпайларды да элге жеткирип атасыз. Эми биз өзүңүздүкүн кое туруп, ата-бабаларда ушул кандай өзөктөлөнгөн, балким көкүрөгүңүзгө түйүп калгандарыңыз бардыр. Эми мен бала кезимден ыр күйгө жакын өскөн адамдын уулу болгондон кийин ошол эл чогулган жыйындардабы, тойлордобу, жоролордобу кай жерде ыр бала кезимден көңүлүмө уюп ошентти да. Ал кезде радио, телевидениеден дайын жок кезде ошондо апаларыбыз ырдаар эле да. Ошондой ыр бар эле, ошондо мен али мектепке барып бара элек кезде ушундай ырлар бар эле да. Нарымдың сусу тереңде, өт албай турам мелеңдеп, өткөрүп алсаң болбой бу көпүрө салып белендеп дешеле да. Андан кийинки куплетлер мындай болор эле. Кичине токмок, чоң токмок, сүйгөнүм келет кой коктоп. Абал таң қалған сал текен, ашығын күтіп жол тосмок деп ырдаш эле. Анан мен кийин ойлоно баштадым да. Бул кыргыздын жеринде бир эле токмок турат. Бул кичине токмок, чоң токмок деген сөздөр кайдан чыкты? Деп, анан жана тарых менен алектенип жүргөндөн баштап анан тетиги Азов деген деңиз бар эмеспи? Эми кыргызча айтканда аз деңизинин үстүндө большой токмок, малый токмок, маленький токмок деген эки шаар жанаша турат Дон дарыясынын боюнда. Ошол токмоктордон келген экен да бул көрсө. Жанагы Батыш Гун кагандыгы ошол жерде турган заманда чыккан экен. Анан ошол Мундуздун Адил Белек деген эки баласы бар экен. Адили улуу болгон үчүн падыша болуп, Европанын падышасы болуп, анан Аттила деген дүйнөлүк маанидеги падыша болуп калгандыгын өткөн бир тереберимдерди айтпадыкпы? Анын иниси Белектин багып алган атасы Иригул болгон экен. Мундуздун иниси Иригул багып алган экен. Анан Белек деген ысым атасы өлгөндөн кийин төрөлгөн балага берилет да. Ошол себептүү Мундуз эртелип, анан анын уулу Белек ошол Иригулдун колунда калган үчүн аны өз баласы сыяктуу тарбиялаган экен да. Адил атабызды атасы тирүү кезинде эле Римге барымтага берип жиберип, ошол жакта чоңойгон экен ал киши. Анан баягы барымта менен өтүп бүткөндөн кийин кайрылып келгенде анан Иригул карылыгы жеткенде өз баласындай тарбиялап өстүргөн үчүн бийликтен четте калтыра албай Белекке элдин төң билип берген экен. Ошол Адил хандын балдарын айтат экен, 300 аялы болгон, 470 уулу болгон деп жазат экен тарыхчылар. Эми бир эле ошол Адил хан атабыздын баласы 470 уулу болуп аткандан кийин падышалыктын теңин бөлүп алган Белек атабыздыкы жарымынча болгондур да. Ошон үчүн жана жерде мундуз көп, асманда жылдыз көп деген макал пайда болгон экен. Мундуздун чөбүрөлөр, неберелери көп болгон үчүн. Анан кийин Адилхандын балдары көп болгон үчүн алар көп мундуз, ал эми берки Белектик азыраак болгон үчүн
аз деген аты ошондон чыккан деп ойлойм да мен. Жана аз деген деңиз боюнда турган үчүн ошол аз мундуздарын ээлеген деңиз болуп, аз деген көл шартталса керек. Ол болсо аз деген сөз эч кимде жок да, Орусда жок, Кавказда жок, Армянда жок. Аяктагы грек ана мына деген элдерде аз деген сөз жок да, мисалы үчүн. Аз деген сөз бизге тийиштүү. Ошон үчүн ошол аз мундуздардын байырлаган мекенинен келген жана кичине токмок, чоң токмок деген ырлар ошол жактан келген экен. Ошондо мындан 1600 жыл мурун келгендир бул биздин жерге. Андан берилип келгенде дагы кандай ушундай маалыматтарыңыз бар? Эми ошондой маанайдан алып караганда ошол апаларыбыздын дагы бир ырдагандыры бар да. Бул да ошол батыш күндооруна аралаш сыяктуу болуп сезилет да, мен ошол апаларымдын ырдаган ырлары. Акжулугума шайыдан, ак жибеге менен кайыгым, азабыңа тартып жүдөдүм ой, асыл кеч кана сенин айыңын деп ушундай созулуу таш эле. Көк жолугума шайыдан, көк жибеге менен кайыгым, көп азаба тартып жүдөдүм ой, көгүлдөш гана сенин айыңын. Ай тигене сенин сарайың, ай тигенче эле карайын, ай тигенче келбесең ой, азабың гана тартып калайын деп койчу эле. Күн тигене сенин сарайың, күн тигенче эле карайын, күн тигенче келбесең ой, күйүтүң гана тартып калайын. Бул эми жакынкы замандардагы ырларга окшобойт да бул. Бул өтө байыркы ошол ырлардын маанайы келтирет, жанагы кичине токмок, чоң токмок деген сыяктуу. Эми булардын ошол 1000 ырдан бири, 100 ырдан бири жетип атат да биздин заманга ушулар.